Камактагы журналист Мухаммед Карим өз өмүрүнө кол салды. ÖKM Баткендеги соода борборунан чыккан өрт өчүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга мына минтип каттала кетиңиз. Ошондо гана сиз дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Баткен шаарындагы мега соода борборунан чыккан өрт толугу менен өчүрүлгөнүн билдирди. Министрликтен билдиргендей, соода борборундагы өрт чыкканы тууралуу маалымат бүгүн 6 декабрда таңкы саат 06:04 түшкөн. Тилсиз жоодон адам өмүрүнө коркунуч келген эмес. Таңкы саат 08:19 чектөөгө алынган өрт саат 09:10 толук өчүрүлгөн. Учурда өрттүн себеби жана материалдык чыгымдар такталууда. Алты жаш президенттер Садыр Жапаровду куттуктап жатышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 56 жашка толду. Өлкө башчысы 1968 жылдын 6 декабрында Ысык Көл облусундагы Түп районунун Кең Суу айылында жарык дүйнөгө келген. Бүгүн чет мамлекеттердин лидерлери президент Садыр Жапаровдун дарегине куттуктоо жолдоп жатышат. Казакстанда камактагы журналист Мухаммед Карим өз өмүрүнө кол салды. 7 жылга түрмөгө кесилген казакстандык журналист Думан Мухаммед Карим өзүнө кол салып, колдорун ичин кекиртегин кескилеп салган. Бул тууралуу республика басылмасы журналисттин адвокаты Галым Нурпейисовго таянып жазды. Маалыматка караганда, ал 2 суткадан бери желдеткичи жок жаза камерасында карцерде кармалып турган. Адвокаттын айтымында, ал муздаксыз жерде жаткан. Думан Мухаммед Карим карцердин дубалына кан менен ойгон, казак деп жазган. Муну менен журналист аны Алматы облусундагы түрмөгө которбостон Талдыкоргондогу убактылуу кармоочу жайда кармап турушканына каршылык билдирген. Мыйзамга ылайык Думан Алматы облусунда жазасын өтөш керек эле, бирок аны которбой жатышат, деди Нурпейисов. Адвокаттын эсебинде убактылуу кармоочу жайдын администрациясы Мухаммед Каримдин эркин сындырууга аракет кылууда. Журналист экстремисттик топту каржылаган жана тыюу салынган топтун ишмердигине катышкан деген айып менен быйыл августта эркинен ажыратылган. HD YouTube каналынын автору Мухаммед Карим күч органдарынын ага коюлган айыптарын саясий куугунтук деп атап келет. Укугу тебеленип жатканын айтып, наразычылыгын билдирип, ал буга чейин да бир нече жолу ачкачылык жарыялаган. 46 жаштагы журналист камакка былтыр алынган. Ага кылмыш иши козголушуна мурдагы банкир, Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов менен Маеги негиз болгон. Аблязов негиздеген Казакстандык демократиялык тандоосу кыймылы Казакстанда экстремисттик деп жарыяланган. Европа парламенти аны тынч оппозиция деп атаган. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Күйөөм Базарбай уулу Асылбек ушул октябрь айынын аягында ооруп калды. Күйөөмдүн анализинин жыйынтыктары новорожденный порог сердца, 2 клапан жабыркаган деп чыкты. Күйөөм жакшы болуп кетишине сиздер да себепкер болуп калыңыздар. 10 сом, 5 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Катырып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Күйөөмдүн ошол операциясы $8,000 деп айтышты. Ошол өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей, сиздерден ошол кайрымдуулук кылышыңыздарды суранабыз. Күйөөм 28 жашта. Жашпыз, 2 балабыз бар. Үй бүлөбүздөгү ошол күйөөмдү сактап калышка ар бириңиздер себепкер болуп калыңыздар. Биздин реквизит номерлер күйөөмдүн М-банкы Асылбек Б деп чыгат, 1887. Ал эми ошол Россия өлкөсүнөн которум дегендер Сбербанк Элдияр Б деп чыгат, 4600. Дагы да кайрымдуулук кылып кетишиңиздерди суранам, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүм чоң. Ассалам алейкум. Кичине жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып сиздерден суранычы. Келинчегим да кыйналып, өз боюнда бар, ата-энем дагы ооруп жанадымдар, азыр үйдө жалгыз каламын. Баардыгы мага таянып турган кезде азыр. Дагы да кайрымдуулук кетишиңиздерди суранабыз сиздерден.